Тасмадагы тамашалуу ырды аткарышкан кош жылдыздар ат башы жергесинен чыккан белгилүү өнөр ээлери, кыргыз маданиятынын сыймыгы Сейитказы Андабеков менен Койсун Карасартова. Кош жылдыздар 60 жыл сахнадан түшпөй, ырдаса үнү шаңшып, бийлесе кыймылы учкун чачып, миңдеген көрөрмандардын жүрөгүн уялап кетишти. Эки таланттын элесине арналган китеп жазылды. Бул китеп Тогойнондагы эки залкар деп аталат. Мен булардын чыгармачылыгына көп көңүл бөлдүм китептечи. Себеби үй бүлө жөнүндө кайсы уруудан тараган эмне деген андайлар болгон жок. Болгону чыгармачылык гана. Бул эки залкар өзүнүн ички дүйнөсүн, болгон сезимин, болгон сык жөндөм талантын жагып жиберишти. Сценага жагышты, беришти, арнады. Ошон үчүн булар түбөлүктүү элдин эсинде калды. Булар Кыргызстанга эле эмес, бүткүл Орто Азия элине таанымал болушту. Бакыт Нышан китепти 1 жыл аралыгында жазып бүткөн. Китепте сүрөттөр, кол жазмалар, архивдик материалдар камтылган. Бул теңир толук таланттар тууралуу экинчи китеп дегеним 2004-жылы Токторбай Рыскуловдун Кош жылдыз китеби жарык көргөн. Анда театрдагы орду чыгармачылыгы анализделген. Мен бактылуумун ушу кишилер менен кичүү баласы болуп, ушулар менен чогуу жашап калганыма. Ошо чогуу жашап калып, ошо тарбиясын көрүп, ошолордун айтканын кылып, ошол колдонгон оокаттарын, окуган китептерин, кол жазмаларын сактап, ушул күнгө чейин сактап келдик. Эми ошо сакталган архивинин баары азыр мына Кудай буйрса ишке ашып, китеби чыгып, китеби жарыкка чыгып, экинчи китеби, биринчи Кош жылдыз деген китеби чыккан. Сейитказы Андабеков 10 жашында театрга келген. 1946-жылы Акмат тракторчунун образы менен Андабековдун театр өнөрүндөгү тушоосу кесилет. Койсун Карасартова 14 жашында көркөм өнөргө аралашып, кайгылуу хоккей спектаклинде хоккейдин образын жараткан. 58 жылдык чыгармачылык тажрыйбасында 100гө жакын ар кандай каармандын жаркын образын жараткан. Ал жөн гана актер эмес, сахнанын философу, элдик өнөрүнүн тубаса жаратканы болгон. Өзүнүн бий өнөрү, тамашалуу ырларды аткаруудагы чеберчилиги менен Сейитказы атабыз сахна маданиятынын бийик чокусуна көтөрүлүп, элдин сүймөнчүгүнө айланган. Ал эми анын өмүрлүк жолдошу, сахна өнөктөшү Койсун Карасартова энебиз кыргыз театр өнөрүндөгү алгачкы аял актрисалардын бири. Сахнадагы аял образдарынын жаңы барагын ачкан чыныгы өнөрдүн карлыгачы болгон. Тамашалуу ырларды аткарып, кыргыз элине эле эмес, Москва, Ташкент, Алматы, Тбилиси шаарларында өнөрлөрүн көргөзүп келишчү. Кезинде Төө минип, Нарындан Казарманга чейин гастролдоп, өмүрүнүн көпчүлүгүн чыгармачылыкка арнашкан деп эскерет уулу. Жаш кезде атам апам менен аралашып даже командировка чыккан күндөр болгон. Айрыкча ошо атам менен апам барган убактарда эл аншлаг болуп батпай калчу. Сыртына чыгып кире албагандар андан көп болчу. Атам менен апамды көрөбүз. Чакыруу көп келиптир. Союз боюнча 3-чү орун алган. Союз боюнча 500 театрда ошондо мен уккам. Ошонун арасынан 3-чү орун биздин Нарын театры алган. Ошондо тиги Москвадан чалып, биздин обком секретарынан чалып куттукташкан. Иш-чаранын жүрүшүндө Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепкана тарабынан элдик мурасты даңазалаган түгөлөр Андабеков жана Карасартова аттуу китеп көргөзмө уюштурулду. Ошондой эле залкарлардын чыгармачылык өмүрүнө арналган видео тасма көрсөтүлдү. Аталган китеп Улуу Ата мекендик согуштун ардагери, кыргыз эл артисти Сейитказы Андабековдун 100 жылдык маарикесинин алкагында жарыкка чыкты. Өлкөбүздө маарикеге карата Кош жылдыз долбоору 13-чү республикалык театр фестивалю болуп өттү. Назгүл Чороева, Жакшылык Идрис уулу, Сирена Субаналиева, ЛТР.